Дал ушундай ар бир күнүңүздү ушундай клиптер менен, музыкалык чыгармалар менен музыка телеканалы кооздоп турганга даяр. Ал эми бүгүнкү биздин студиябыздын коногу ким болду экен деген дагы биздин көрүүчүлөр жок эмес. Анда мен тааныштырганга өтөйүн. Бул ырчынын үнү булактын шыңгырындай тунук, тембринин таттуулугу балдай, ырдаган ырлары маанилүү. Ордолу Оштун сыймыктуу айымы кыргыз маданиятынын алтын бутагы бүгүнкү биздин студияда конокто Жумагүл Райымжан кызы. Кутмандуу кечиңиз менен. Кутмандуу кечиңиздер менен, саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңиздер менен жалпы кыргыз элибиз. Баягыдай эле купуруп келип калганыңыз бизди абдан сүйүнтү. Анан негизи Жумагүл айым айтсаңыз, ошол Ордолу Ош тараптан бул жака бат-баттан эле келип турасызбы? Борбор калабыз Бишкекке? Мурдага салыштырмалуу азыр Кудайыма шүгүр абдан да шарттар бардыгы жакшы дегендей. Ошондуктан чыгармачыл инсан болгондон кийин өзүм Ордолу Ош шаарында жашайм, бирок ушул чыгармачылык жумуштары менен, той кечелери менен бат-бат эле келип турабыз. Нурлан, билесиңби, бизде Оштун кыздарын жанагы эме деп айтып коюшат. Оштун кыздары асал болот, аларды жакшы көрүп калган балдар касал болот. Бүгүн дагы Мыкты. Сөз түрдө кошулабыз. Дал ушундай сылыктыгы менен биздин эстрадада айырмаланган дал ушул Жумагүл айым бизде конокто. Биздин сырткарыдагы эгер биздин телекөрүүчүлөрдө сиздерде дагы суроолор болсо, биздин конокко анда 39 20 64 39 21 83 номерлерине кайрылсаңыздар болот. Биздин шаарыбыздын кодунун 312. Андыктан сөз түрдө түз эфирге чыгып, өзүңүздөр каалаган суроону бүгүнкү биздин конокко сөз түрдө берсеңиздер болот. Сиздерден дагы суроолорду күтөбүз. Негизи Жумагүл Райымжан кызы, сиздин интервьюларыңызга баш багып отуруп, негизи эле чыгармачылыкка баш отуңуз менен киришип, жаңы баштаганыңызга быйыл 20 жылдын жүзү болуптур, э? Жалпы эсебинен алганда, негизи мен ойлойм, бул ар бир эле чыгармачыл адамдыкы бала кезинен эле билинет да. Анан негизи ошо балалык мезгилден башталып, ырдап жүрүп, анан чыгармачылыкка мындай олуттуу кирише баштаганыма ушул жыл болуп калыптыр. Баягы ырларыбызды, клиптерибизди элге тартуулап, билинбей убакыт деген зымыраган куш экен. 20 жыл дегенде аябай бир убакыт, бирок өтүп кеткен аябай тез эле, бат эле. Анан мындай суроо болсун, дал ошол 20 жылда сахнада жүрүп, өзүңүздүн эмгегиңизди элге тартуулап жүрдүңүз. Ошол 20 жылдын ичинде, артта калган 20 жылдын ичинде эмнелерди кыла албай калдым деп бир актинг кыласыз, бир могул нерсеге жетишпей калдым, мондайларды кылып алсам болмок деген баягы бир арман барбы? Негизи арманым деле жок, бирок убакыт сиз айткандай 20 жыл деген менен ошонун ичинде канча деген жакшы күндөр өтөт. Анан кээде биз эми инсан болгондон кийин кээде эмне деп коет, баягы болбой калган нерселер болсо, ага деле мындай азыр капа деле болбойм да. Анан Кудайыма шүгүр, ошол 20 жыл убакыттын ичинде аздыр көптүр кыргыз элибизге эмгегимди тартуулап, ырларды жаздыртып, клиптерди тартуулап, ошол аралыгында 2014 жылы, андан кийин 2018 жылы өзүмдүн жеке отчеттук жеке концерттеримди бердим. Дагы ушу фестивалдарга катышып дегендей, ошол эмгек кылып эле келип жатабыз. Буйруса алдыда дагы кыргыз элибизге биз багы өнөр адамы, ырчы болгондон кийин биз элибизге эл бизден жакшы ырларды күтөт да. Буйруса дагы ошол биздин жакшы ырларыбыз жазылып, даярдалып жатат. Демек сиз бир мындай макам менен жашайт экенсиз, артка карамай жок, жалаң гана алдыда. Баягы сөз бар го, ар бир өткөрүлгөн күн саат менен чеңелбейт, өткөрүлгөн ошол мүнөттөр менен эмес, дал ошол көз ирмемдер менен чеңелет деп. Дал ошол көз ирмемдериңизге дагы да болсо жаңы эле бир көз жүгүрттүңүз окшойт арттагы 20 жылга. Сиз айтпаганда бул нерсени көздө эле кээде жүгүртпөй коет экен, азыр айтсаңыз мындай маңдай жүзүмө келе баштады да. Жакшы. Биз болсо сапарыбызды мындан ары уланталы. Негизи Жумагүл айым ошол 15 жыл деп айтып өтүп атпайбызбы жогоруда? Ошол 15 жылдын аралыгында негизи эле жөнөкөй адамдарга, бизге окшогон жөнөкөй адамдарга салыштырмалуу аткаруучулардын, чыгармачылыкта жүргөн инсандардын жашоосу бир четинен караганда баягы жеңилирээк десек дагы болот, бир четинен караганда бир аз жоопкерчилик көбүрөөк болот. Анан ушул 15-20 жылдын аралыгында чыгармачылыкта жүргөнүңүз менен жанагы кандай учурларда жашоодо кээ бир учурлар болуп калат го, чыгармачылыктагы адамдар ырчылыгыңыз жардам берип кеткен? Ооба, ошол мен азыр жанагы айтам деп эсиме чыгып кетиптир. Эми мен баягы ошол 20 жыл ичинде
чыгармачылык менен ырдап гана жүрбөстөн өзүм азыркы учурда дагы мамлекеттик кызматкермин десем болот. Учурда ошол биздин Ош шаарындагы Ош облустук Рыспай Абдыкадыров атындагы филармониясында иштейм. Негизи ал жерге мен ошол алгачкы 18 жашымдан эле ошол жака жумушка киргенмин. Андан кийин биздин коргоо министрлигинде, андан кийин чек ара кызматында дагы аскер кызматында болуп иштедим. Анын аралыгында Ош шаардык маданият башкармалыгында дагы иштеп, ошол мындай жеке эле ырдап гана жүрбөстөн элибиз жерибизге дагы мамлекеттик бизде ар түрдүү маданий иш-чаралар болот. Мамлекеттик иш-чаралар абдан жеке ырчылыкка караганда жоопкерчилиги абдан чоң, саатына убактында барышың керек. Алардын өзүнчө талаптары бар да. Ошол нерсеге дагы баягы жумуштан чыкпай, чыдап дегендей, чыгармачыл адамдын сырттан караганда кээде мага да айтат курбуларым, ой сага мындай депчи. Жыргал деп эле. Негизи эле бирөөнүн жумушу бирөөгө жеңил көрүнө берет го, түйшүктүү жумуш десем болот да. Анан албетте эмгек аракет кылсаң, убага келгенде ошонун үзүрүн дагы көрөсүң да. Учурда менимче жемишин көрүп жаткан эле учур деп билебиз. Ооба, Кудайыма шүгүр, ошол убактарда азыр ойлосом мындай кыйынчылык күндөр да болгон да. Анан кайсы бир убакытта аракет эмгек кылып койсоң, ошонун үзүрүн көрөсүң деген эң туура экен. Ооба, биз Жумагүл айым менен учурашып баштагандан тартып эле биздин маегибиз бир ностальгияга айланып баштады. Мен Жумагүл айымды көздөн көрүп турам. Анан дал ушул сиздин чыгармачылыгыңызга аябай жемиштүү болгон чыгармаңыз кайсы чыгарма деп билесиз өзүңүз? Сөз түрдө бир чыгарма болот го ар бир ырчыда. Негизи өнөр адамы айрыкча биздин ырчыларда сен ошол чыгармачылыктагы сөз сен ырларың баягы элге жүзүңдү тааныткан, сага ийгилик алып келген сен ошол ырларың чыгармачылык болот, ырларың болот көбүнчө. Анан Кудайыма шүгүр ошол аздыр көптүр ошол өзүм ырдап жүргөн репертуарымдагы ырлардан ар бир ырдын өзүнүн түйшүгү болот, ар бир ырга убакыт кетет, орду бар. Андан кийин материалдык чыгымдары болот, ал ырды акын менен иштешесиң, аранжировка болот, сен ага ырчы даярданышың керек, анан кийин клип тартыш керек. Мына ошентип бир ырдын эле канча эмгеги болот да. Анан мен бул ырымды мындай деп айта албайм, ага эл күбө, эл өзү. Өзүңүздө сөз түрдө болсо керек. Телефон чалып бар экен, андан кийин да жооп кетели. Алло. Саламатсызбы, кош келиңиз. Кечиресиз, сыналгыдан бир аз алысыраак туруп сүйлөй аласызбы? Мүмкүнчүлүк болсо. Ыраазычылык билдиребиз, дагы бир жолу байланышуу жолдоруна аракет кылып көрсөңүз болот, себеби биздин сыналгыда көрүнүп турат. Чочтуйдуң ошойт. Дароо эле трубканы коюп ары көздөй басып кетти. Дал ушул жаңы элеке суроону улантайын. Өзүңүздүн чыгармачылыгыңызга баягы сөз түрдө ар бир чыгармачыл ырчынын карьерасында, чыгармачылыгында бир ыры болот. Алын орду башкача болот, бөлөк болот. Ошол чыгарма кайсы чыгарма эстеки? Могул чыгармам мага ийгилик алып келген чыгармаларымдын бири деп кайсы чыгармаңызды айта аласыз? Эми ошол репертуарымдагы ырлардан ар бир ырдын өзүнүн угарманы болот дегендей. Кээ бир ырларымдан угармандарым мына ырыңыз жагат дейт. Анан акыркы мезгилдердеги ошо репертуарымда чыгармалардан бул Орусаңыз тарынам. Орусаңыз тарынам. Бул ырдын Обонун Бекбориев жазып берген. Сөзү болсо биздин мыкты акын эжебиз Бактыгүл Чотурованыкы. Анан бул ыр буга чейин мындай Бек агабыз өзү ырдалган эмес, мындай буйрутма менен жазылган ыр десем болот да. Мага мындай ырдал элек, жаңы ыр жазып бериңиз дедим да. Анан ошол ырды иштеп чыгып, анан ошол ырды алып чыкканга аракет кылдым. Мен ойлойм, ошол ырды дагы ошо обон акын жазгандан кийин ырчыга дагы мен аткаруучумун, аткаруучуга дагы жоопкерчилик болот да. Ал дагы сенден мыкты аткарууну күтөт. Жол болсо ырды жеткире албапсың дейт. Эгерде мындай ошол ырың калың элге угармандарын тапса, значит сен ошол ырды
жеткиликтүү ырдай алдыңда болот. Ооба, сөз түрдө бул чыгарманы демек бул чыгарма тагыраак айтканда орусаңыз Тарнап чыгармасы корифейлердин эмгеги экен да, корифейлердин колунан чыгыптыр. Сөз түрдө бул чыгарма сиздин дагы салымыңыз чоң, элге тартуулап, дал ошол чыгарманы хит кылып, азыркы ошол чыгарманын орду ушундай болуп турушуна сиздин менде дагы ошолорду аткарады аябай жоопкерчилик болгон да. Эми уят болбой жакшы аткарайын депчи. Ооба да, сөз түрдө артта жанагындай корифей адамдар турса. Ооба. Сиз майын чыгара аткардыңыз деп билебиз. Азыр болсо кайрадан байланышта көрөрманыбыз бар. Саламатсызбы, кош келиңиз. Саламатсызбы, атыңыз ким? Эжем нурлар аябай жагат. Чоң рахмат. Азыр музыка каналынан сонун шоуду көрүп аткан. Ошо Кудайыма чоң салам. Жеңемди оготат, жеңемиз бам. Рахмат. Үйдүлөр бакыт барыңыздарга. Чоң рахмат. Сурооңуз барбы? Алыстап кетти окшойт. Анда эмесе биз дагы болсо эфирибизден ары улантабыз. Жогоруда легендарлуу Бекборбиев тууралуу дагы маек болуп калды. Буга чейин сиз дагы чыгармачылыгыңызда дагы бир жетишкендик кылып борбор калабызда жеке концертиңизди дагы бердиңиз. Анан Бекборбиев мырзанын өзүнүн жеке концертинде дагы кимди сүйөсүң аталышындагы легендарлуу бир сон ырдап калгансыздар. Ошол негизи эле Бекборбиев менен иштешүү сиз үчүн жеңилби, мындай сүрдөнүү сезимдери болобу? Негизи эле жогоруда дагы айтып өттүңүз, автордун алдында жана ырды жеткиликтүү ырдаш керек деп. Ооба, мен учурдан пайдаланып ошол биздин Бек агабызга абдан ыраазычылык билдирип кетем. Анын ошол Орусаңыз Тарнамды ырдаганга чейин мен анын буга чейинки мурдагы эски ырларын ырдаганмын. Анан ошол ырлардагы кайсы бир деңгээлде өзүнүн угармандарын табып, анан кийин карасам бир ошол гезитте ошол убакта Бек агабыздын ырларын өнөр адамдар абдан көп ырдап жүргөн. Анан ошол бир интервьюсунда айткан экен, ошол Суктанам деген ырынды ырдагам. Анан ошол менин атым айтып ошол кыз дагы жакшы ырдаган деп мындай өзүнүн жакшы пикирин айтып калган экен. Аны өзүм интернеттен, гезиттен окуп калганмын. Угуп алгандагы сезимдерди айтып бериңизчи. Анан сиз айткандай Бек агабыздын мүнөзүн баардыгы ошентип айтат, бирок мындай караганда мисалы мен менен чыгармачылык гана башка арча сүйлөшпөйбүз да. Анан ушулар жаңы ырды жазарда дагы мен өзүнүн Facebook баракчасына жазганмын. Мага ырдала элек, элге чыга элек жаңы ыр жазып бериң десем, макул деп эле мындай башка арча сүйлөбөдү да. Анан кийин сиз айткандай ошол кимди сүйөсүң деген ырды Бек агабыздын Борбор калабыз өзүнүн чыгармачылык концертинде ал көптөгөн ырчылар менен дуэт ырдаш керек ар бир ырын. Анан ошолор биз ырчылар менен сүйлөшүп отурганда эле ошол ырды мага бөлүнүп калды да. Анан ошол Бек агабыздын концертинде жазылып калды да. Демек быйыл дагы 24-сентябрда концертте чоң ырдайсыздар. Балким азырынча белгисиз, балким чоң ырдап калабыз буйруса. Диле, жаңы эле айтып өткөндөй, Жумагүл айым менен бир ностальгия кылдык сиздин чыгармачылыгыңыз жөнүндө. Эми бир алдыдагы баягы жаңылыктар жөнүндө, алдыдагы пландар жөнүндө бир кеп куралык. Дагы кандай чыгармаларды күтсө болот сиздин угармандарыңыз? Алдыда болсо кече жакында эле бизден ошол Зарлык Камбаралиев деген биздин жаш, мындай учурда оондору жакшы, ошол Зарлык менен да иштешип келе жатам. Ошол жалпы үй бүлөлүү өмүрлөштөргө арналган, балким келечектеги өмүрлөшкө ар бир адамдын, мырзанын дагы, аял затынын дагы келечекте өзүнүн өмүрлөшү болот. Ошол жалпы өмүрлөштөргө арналган ошол өмүрлөшүм деген атайын жаңырын иштеп чыктык. Буйруса ошол жакынкы аралыктарда ошол ырдын элге бөлүшөбүз, андан кийин алырга мыкты клиптер тарттырабыз. Ошол жана айткендей, мен ырчы болгондон кийин сен менин балким башка ырчылар башка багытта өзүн сынап көрөттүр да. Мен мындай жакшы ырды издеп, ушул кээде ыр жакпаса жүрө берем да, буга чейин обончулар жөнөтөт, угуп коем. Анан ушундай эми мезгилим бар да. Кээде ыр такыр жазбай коем. Ыр качан жакшы ыр болмойсаң жүрө берем да. Жакшы. Азыр болсо бизде телефон чалуу бар экен. Алло, саламатсызбы? Кутман кеч. Саламатсыздарбы? Кош келиңиз. Тааныша алатыңыз? Мен ушу телевизор көрүп отурганда, силердин эфириңердичи. Анан бул Жумагүл Райымжан кызына мен бир каалоо тилек айтып коеюн деген да. Сөз түрдө. Саламатсызбы, угуп атабыз. Мен болчу Жумагүл Райымжан кызына жакшы тилек айтып коеюн деген да. Мен аябай жакшы көрөм ушул кызды. Жакшы ырдайт, жакшынакай кыз. Рахмат. Ишине ийгилик. Аябай мындай жаркылдап, жакшынакай болуп, бактысы ачылып, жакшынакай болуп жүрө беришин каалайм. Мен аябай жакшы көрөм. Ырларын аяктан жакшы көрөм ушул кызды. Чоң рахмат. Кудай тиле бактысын ачсын. Ар дайым ушундай суксу болуп,
Жүзүнөн жылмайып кетпей, ишинде ийгилик болуп, жакшы түбөй жок болуш, жакшы түбөйлүү болуп, жашоосунда жалаң жакшылыктар болсун деп тилеген ушул кааларым ушул. Чоң рахмат, бар болуңуз. Ден соолукта болуңуз, рахмат. Каршылык билдиребиз. Чоң рахмат мынакей дал биздин дагы көрүүчүлөр сиз жаңы эле өзүңүздүн чыга турган чыгармаңыз түгөйлөр жөнүндө деп калдыңыз. Анан бул жерде дагы биздин көрөрманыбыз сизге жакшы бир каалоо тилегин айтты. Анан кайсыл убакта, качан ушул дал сиздин колуңуздан нике шакегин көрсөк болот? Ооба, эжебиз айткандай, өзүмдүн жеке баракчаларымдагы менин баягы сенин чыныгы угармандарың, көрөрмандарың сенин бүт нерсеңе кызыгып турат экен да. Анан кээде баягы тойлорго, жакшылыктарга барганда да көп айтат да, ой сен качан күбө болобуз депчи. Анан эми ар бир нерсенин өзүнүн убакыт сааты болот дегендей, кимдир бирөөгө эрте, кимдир бирөөгө кеч дегендей. Ошондуктан мен ойлойм, ушу Алла Тааламдан үмүт үзбөш керек. Эң негизгиси адашпай өзүңдүн адамыңды табыш керек да. Анан Кудайым буйруса, бул жеке жашоомдогу жаңылык менен дагы ушул сиздер аркылуу дагы бир эфирге келгенде балким сонун ушундай жакшы жаңылыгым менен келем буйруса. Эмки жаңылыктарды көрсөм. Ооба. Эмки жолу ушулар ушундай жаңылыктарга толо болсун дегибиз келет. Анан кап этпесеңиз дагы бир суроо берип алалычы, мүмкүнчүлүк болсо. Сиздин кыялыңыз дагы мырза кандай болуш керек? Эң башкы бүт сапарды атап өтүңүзчү. Ар бир аял затынын дагы өзүнүн табитиндеги мырза болот, мырзалардын да табитиндеги кыздар болот дегендей. Ар бир адамды Кудайым өзүнө жарашыктуу кылып жаратат дейт. Ошондуктан мен ойлойм, ушу сен түгөй тандарда сен өзүң дагы ошого даяр болушуң керек да. Сен мисалы билимдүү жигитке чыгам десең, сен дагы билим алышың керек дегендей, экөөңдүн ой жүгүртүң бир болуш керек. Тең менен физик калуу менен деген эң туура айтасыз. Анан өмүрлүк жолдош, сага өмүрлүк жолдош болуш керек, сен балдарыңа мыкты ата болуш керек, сага дос болуш керек, сырдаш болуш керек деп ойлойм. Анан эң негизгиси ыймандуу болсо, анан калган жагы болот деп ойлойм. Эң негизгиси ар бир адамда ыйман болуш керек да, анан ошо ыйманына карайм. Караңыздарчы, кандай иреттүү, кыраттуу жооп болду. Баягы реклама кылып койдук, андыктан биздин көрүүчүлөр мынакей дал ушул Жумагүл айымдын табитиндеги мырзалар да бизди көрүп жатса керек, андыктан чамдаңыздар. Аракетиңиздерди үзбөңүздөр дегибиз келет. Ал эми дал ушул Жумагүл Райымжан кызынын аткаруусунда сонун музыкалык ирдестеге кезек бербесек дагы болбой калат. Анда эмесе сизди сахна төрүнө узаталы. Ооба, келиңиз, анда сиздин дагы жандуу үнүңүзгө дал ушул башында айтып өткөндөй сиздин керемет тембриңизга бардыгыбыздын кулакка калып. Ооба, азыр болсо сиздердин назарыңыздарга дал ушул кымча белдүү кыргыздын дагы бир кыйын кызы Жумагүл Райымжан кызынын аткаруусунда сонун ирдесте. Оруп калды деп угуп капысынан, узак болуп күндүн да батыш улам. Ойлор кечип олтурдум өмүр тилеп, жол түшсө деп актаңдын атышынан. Ору сизден адашсын болуп алыс, жакшылыкта жадырап жолугабыз. Жарык дүйнө бардыгын эске салчу, орусаңыз тарынам, орусаңыз тарынам, орусаңыз тарынам, орубаңыз. Сиз мен үчүн сыйлуусуз, эбегейсиз, балким буга түшүнбөй неге дейсиз. Ак жүрөктү